Добулбастар тарса түрсө кагылып, Сурнай Кернейдин үндөрү созолонуп турду. Ошентип Элемандын кербени шаарга жакындап келди. Аларды көргөн элдин баары дүрбөп, тыш кагып чыгышты. Бир мезгилде көп элдин ичинен бир атчан бөлүнүп чыкты да, аларды көздөй жебедей сызып жөнөдү. Бул аларды күтүп аткан, чарчаган Төштүк эле. Күн сайын түшүндө Бекторуну көргөн Төштүк болчу. Ал ушул күндү канчадан бери чыдамсыздык менен самабады эле. Төштүк улам жакындап келаткан көчтү утурлап келет. Кооз кийинген, колдоруна, моюндарына жаркылдаган алтын күмүш тагынган колуктуларына сыймык менен көз арткан агаларын карай келет. Күтүрөтүп мал дайдаган койчулар келатат. Баарына баш көз болгон атасы да мына. Элеман Төштүктү көрөрү менен ага шашылды. Экөө кучакташып калышты. Ата Бектору гана, деди Төштүк убай-чубай өтүп жаткан элдин ичинен дагы эле колуктусун издеп. Уулум, кайрадан эл журтумду аман эсен көргөнүмө кандай бактылуумун. Кудай оң жолумдан айтып, 9 кыздуу кишиге жолуктурбадыбы? Төштүк атасынын сөзүн уккан да жок. Ал ай десе айдай, күн десе күндөй сулууну көрүп турду. Мына ушундан баштап ал дүйнөдөгү кереметтин баарын унутту. Кымча белдүү, апакай өңдүү бул кыз өзүнүн коймолжуган көздөрүн көтөрүп, Төштүктү карады. Сүйүүдөн мас болгон Төштүк көптө барып өзүнө келди да, кенжекеден көздөрүн албай, "Мунуңуз ким ата?" деп сураганга араң жарады. "Сенин колуктуң", деди атасы жетін албай карсылдап күлүп. Ошондо улуу той 7 күн 7 түн катары менен өттү. Жалындары көк бетин аймалаган 9 от 7 түн бою алоолоп күйүп турду. Кандай той болгонун, тамагаш тоо болгонун, ичимдик көл болгонун, канчалык эл болгонун кыпчактар ушул күнгө чейин түгөнбөгөн аңыз кеп кылып айтып жүрүшөт дейт. Төштүк менен кенжеке да эгиз козудай ээрчишип, жанаша өскөн эки талдай кыналышып, көкөлөп учкан кош турнадай үн алышып, баштарынан 7 бактылуу күндү өткөрүштү. Болгону 7 гана бактылуу күн болду. 8-күн болот дегенде Элеман Төштүктү өзүнө чакырды. "Карып калдым. Мурдагыдай болбой арып калдым балам. Унутчаак да болуп калдым. Биздин көч токтоп өргөгөн чолок тереке өгөөмдү унутуп келе берипмин. Ансыз жашоом жок, ошону таап келип бер Төштүк" дейт. Баатырдын жолго даярданып жатканын көргөн кенжеке сары убайым санаага батты да мындай деди: "Айтканым азыр билип ал. Антташкан төрөм тилимди ал. Айбан басып куш учпас, жерге кетип барасың. Адам каттап журт укпас, элге кетип барасың. Адам түшсө чыккысыз, орго кетип барасың. Чалынсаң кайра кутулбас, торго кетип барасың. Барсаң кайра келбейсиң, базар үйүн көрбөйсүң. Кетсең кайра келбейсиң, кенжекеңди көрбөйсүң. Катын тону дебесең чайын кини кийиңиз, катын аты дебесең чал куйрукту миниңиз. Ал жөн ат эмес, ал сени ажалдан коргойт, кырсыктан коргойт, сага жолдош болот. Дүйнөдө мындай ат болбойт" деп чырылдады. Кенжеке Төштүккө кыл торго чайынгисин кийгизип, колуна алтын саптуу нар кескен кылычын карматты. Алмаз миздүү кылычты 1000 уста кураган, шилтегенде бир ирет төөнү кескен буладай. Ажырашуу канчалык оор болсо дагы кенжеке шолоктоп ыйлап, көзүнүн жашын төккөн жок. Баатырды күтөөрүн, бала төрөлсө бапестеп багаарын айтып, коштошоорунда Чааринген менен кенжеке Карабээ үчөөбүз сени күтүп жүрөрбүз. Сапарыңдан келсеңиз, аман бизди көрсөңүз, анан кийин төрөөрмүн деп ант бери узатып кала берди. Төштүк колуктусун бек кучактап өптү да чал куйрукка минип жолго чыкты. Төштүк тоого кадуулап чыга келди. Караса тегерегинин баары асказоо, төбөсүндө көк асман, алдында учу кыйры көрүнбөгөн ач талаа керилип жатат. Төштүк жаратылышка суктанып бир аз турганда, астындагы чал куйрук адамчасынан сүйлөп ийди: "Эрдигиң бар, эсиң жок Төштүк. Эчтеке менен ишиң жок Төштүк. Айлаң жаман акыл жок Төштүк. Адамда сендей баатыр жок Төштүк. Айбан да болсом мен жолдош, айтканым ушул угуп ал Төштүк.
Чолок теректеги очоктун түбүндө сени Желмогуз кемпир күтүп олтурат. Ал кайтарып отурган өгөөгө сенин жаның катылган. Жес кемпирди сага Бектору пери жиберген. Желмогуз сени Бекторуга өлүү же тирүү алып барышы керек. Өгөөнү андан оңой менен ала албайсың. Бирок мен аны кантип алышты сага үйрөтөмүн. Кара жаак булдурсун кармай калып имергин төштүк. Катуу тартып жибергин төштүк. Каргыш тийгиз карасан, катыра камчы чаба көр төштүк. Койдой этим бөлүнсүн төштүк. Коёндой жонум түзөлсүн төштүк. Тайдай этим бөлүнсүн төштүк. Тайгандай жонум түзөлсүн төштүк. Араандай оозум ачылсын төштүк. Булуттуу көктүн астынан, буралган шибер үстүнөн бурулбай алып учам да, ачып көздү жумганча андай мындай дегиче сени мен Жес кемпирге алып барамын. Ал жерден очоктун жанында отурган мастан Желмогуз кемпирди көрөсүң. Учураш да өгөөнү сура. Ал турсам отура албайм, отурсам тура албайм дейт. Сен анда мындай де: түшсөм мине албайм, минсем жерге түшө албайм. Тигине көк мончок, ак мончок кыздарың келатат, ошолорду алып берип кой дечи. Ошондо Желмогуз кемпир сага: апи, эси жок туулган эки кыз эл кыдырып келдиби же эр кыдырып келдиби деп артын караар замат сен кемпирдин колундагы өгөөнү жула качкын, атыңдын мойнун бура качкын, калганына Кудайым өзү эгедер болсун дейт. Төштүк чал куйрукто буурусун камчы менен такымга басып алганда атка канат бүттү да баатырды асмандатып кемпирди карай алып жөнөдү. Баары дал ошол чал куйрук айткандай болду. Жан алгычтай кемпирди көргөндө гана төштүк кичине коркуп кетти. Жонундагы балтасын оңдоп, нар кескенин бекемдеп кармап, чал куйруктун оозун баатыр Желмогуз кемпирди көздөй бурду. Кемпир кыздары жөнүндө угуп бурула калганда, канат бүткөн тулпар чөптөн жапыз болуп, анын жанынан закымдай өттү. Кыраан куштай ыктуу баатыр кемпирдин карган колдорунан өгөөнү бир заматта илип кетти. Чал куйрук көк түтүн болуп көз килешпей жок болду. Ошондо кемпир сокусун минип соксоктоп, сок билек менен сокусун камчыланта токмоктоп, төштүктүн артынан түштү. Кемпир келет күүлөнүп, эр төштүккө сүйлөнүп. Төгөрөктүн төрт бурчун төрт айлана куубасам, кемпир болбой өлөйүн. Ор ийрегим оргун деп, оруучу болсоң ийрегим, элемандын төштүгүн аты менен соргун деп. Ал ийрегим алгын деп, элемандын төштүгүн эки бөлүп салгын деп. Сыйкырдуу ийрек баатырдын артынан сая кууп, көктөгү булуттарды ургутат, тоолорду кумдай кулатат. Чал куйрук төштүк чыдабай, түлкү шимшип жойлобос жерге сала качышты. Күндүз адам адашар, белге сала качышты. Желмогуз кемпир да жете албай кубалаган. Ал экөөнүн ортосу бута бою калганы. Мына ошондо бул кемпир амалы катуу арт деме, жер танабын тарт деме, колундагы ийректи оңдоп колго ал деме. Бөлүнгүрдүн кара жер бөлүнө берип өткүн деп, жарылгырдын кара жер жарылып жатып калгын деп, сок билеги менен жерди бир уруп алды. Ошондо жер оодарылып, ачылып калды. Ийрегин ыргытканда тулпардын шилисине барып тийди да, асманда учкан канаттуу ат жердин жаракасына учуп түштү. Ошентип эр төштүк ат саты менен жер алдына куркурап кирип кетишти. Эр төштүк жарыкчылыктын кенедей да шоораты жок түпсүз көргө кемпирдин артынан куркурап кирип кетип бара жатты. Чал куйруктун мойнуна сайылып калган Жес кемпирдин ийрегин таап ала коюп, сууруп алганда гана тулпар эсине келип канаттарын жазды да жерге акырын келип конуп калды. Тегерек көзгө сайса көрүнгүс. Ушундай караңгылыкта чал куйрук туягы менен жол тандап акырын гана алдыга жылат. Көп өтпөй көрдөй болгон түн артка чегинди да, алар бозору уюган туманга келип киришти. Анысы ал болду дегиче, ачып көздү жумганча ал боз туман отко айланды да, тегерек дүрт этип алоо кызыл жалынга айланды. Соо жер калган жок көрүндү. Асман дагы, жер дагы чатырап күйүп жаткандай туюлду. Баатырдын көздөрү жалындап күйгөн оттон көрбөй, ачуу түтүндөн деми кыстыгып, үстүндөгү кийими азыр эле жалбырттап күйүп кетчүдөй сезилди. Чал куйрук
жерге тийип тийбей канатын катуу күбөлөй эр төштүктү алып учуп жөнөдү. Көрсө кенжеке чал куйрукту бекер жерден минип кет дебеген экен да. Ошентип жомокто жок тулпар баатырды керилген талаага алып чыкты. Көөдөй кара түн менен жалбыртап күйгөн жалын тээ артта калды. Алыста жаткан адырлар чөккөн төөлөргө окшоп кетет. Эр төштүк эсин жыйгыча болбой өзүн көздөй чуркап келаткан эки дөөнү көзү чалды. Алардын түрү жүрөк түшүрөрлүктөй эле. Эки дөөнүн тең салпаңдаган кулактары канат сымал калдактап, алар чуркаган сайын жер чийип турат. Маңдайындагы жалгыз көздөрү өчүп жанып күйүп турат. Азуулары шакылыктап бири-бирине тийип турат. Алыптар жер чапчып, дөбөдөй болгон жерлерди эр төштүккө ыргыта башташты. Чал куйрук ары качып, бери качып араң кутулуунун амалын кылат. Эй токтогула деп кыйкырды төштүк. Менин силерге жамандыгым жок. Дегөзүңөр ким болосуңар? Мен күн кулакмын. А бул менин бир тууганым Айкулак. Бул жерге сураксыз келгендин баарын өлтүрөбүз деп алыптардын бирөө ач айкырып төштүккө жулунуп калды. Эр төштүк болду болбоду мерчеми ушул жер деп балтасын түздөп туруп, күн кулактын көзүн ыргытты эле, ал түбүнөн кыйылган терек окшоп сулап түштү. Анан наркескен кылыч жарк этти да Айкулактын башы талбадалды уйпалап, алп ийненен кулап түштү. Мурда көрүп билбеген дүйнө эр төштүктү ошентип кастык менен тосуп алды. Баатыр төрт тарабын бир айланып карап алды да, өзүн курчаган жарык бир туруп закым өңдөнүп кетээрин, үстүндөгү көк асман саргыч боек түстөнөрүн, учуп конгон канаттуу, каркылдаган карга жок, куркулдаган кузгун жок экенин байкады. Араң бошонуп чыккан от жалындан оолак бололучу дегендей, эр төштүк атынын оозун көрүнүп турган адырларды көздөй бурду. Андан мындан жортуп келген шамал гана бозола чаңды жерден көтөргөнү болбосо, бул өлүк талаада тирүүлүктүн эч белгиси жок өңдүү. Бир кезде эр төштүк чукул жердеги боздобөдөн бир нерсени көзү чалды. Мунарктын ар жагында, бозоргондун бер жагында эрбең-сербең этип, шумдуктуудай бийлеп жаткан бир немени таңыркай карап туруп калды. Ал тикилдеген сөзү бар, тик караган көзү бар, жан казандай башы бар, кылдай ичке мойну бар. Бир неме болуп чыкты. Анын ичке арык колдору, буттары тынч алып жөн тура албаган, анталаңдаган бул өзү өөдө төмөн жүгүрүп чуркаган неме экен? Мойнуна илип койгон тегирмендин ташы болбосо, камгактай учуп алда кайда жоголуп кетүүчүдөй түрү бар. Баатыр жакындап келип, анын бир буту менен аскада байлануу турганын көрдү. Ары бери секирип ойноктогону менен өңүндө өкүнүчтүн түрү бардай. Алыптар менен кармашып, Айкулак менен күн кулак азыр эле арбашып келе жаткан төштүк алыстан каардуу үн чыгарды. Өйдө төмөн жээлигип, өпкөн сен кимсиң? Душмансыңбы, элсиңби, жиндисиңби, жөнсүңбү? Ыргып кетет башыңыз, түгөнүп кетет жашыңыз. Айтканда анык угуңуз, эзелде чыкпайт сиздей жан. Чыныңды айтып туруңуз. Ошондо жооп берип турат дейт. Желгениме жел жетпейт, басканыма мал жетпейт. Куланды кууса куткарбас, жээрен качса секиртпес, жээрен мамыт мен болом. Күн кулак менен Айкулак өзүңдөн ажал тапкан соң, эми башкаларга тең болом. Мени ал экөөнө көкдө чабарман кылып койгон. Кутула албай көп жүрдүм алардан ошол бойдон. Эми мына минтип эркинмин деп сүйүндү. Менин атым эр төштүк. Кайда келгенимде, көкдөөнүн ким экенин мага айтып берчи, Мамыт. Элеңдеп эки жагын карап, көзүн Баатырга кадап, корко турган, эчтекеси жок экенин сезген жейрен Мамыт мындай деп сөз баштады. Эч кимден жеңилип көрбөгөн, эңиши келсе эңилип көрбөгөн эр төштүк Баатыр, сен азыр жер астындагы өлкөдө турасың. Бул өлкөнү деп сүйлөп бара жатып, жейрен Мамыт эки жагын кооптоно карады. Көкдөө башкарат. Мурда көкдөө менен Урумкан экөөнүн падышалыгы болчу. Мен өзүмдүн падышамды, анын чүрөктөй кызы Акченемди чексиз сүйөр элем. Күндөрдүн биринде көкдөө Урумканды катуу алдап кетти. Азыр анын каякта кандай тагдырда экенин да билбейбиз. Көкдөөгө жар болуудан баш тарткан Акченемди болсо ташка айлантып салды. Ошентип Урумкандын эли бүт бойдон каргыш тийгир көкдөөнүн кулдары болду да калды. Буларды айтып жаткан Мамыттын тоголок жүзүнөн жашы салаалап агып турду. Ал учуп кетүүчүдөй болуп улам-улам секиргени менен бутунда бек байланган жиптин
кое берер түрү жок. Төштүк жипти наркеске менен шарт кесип таштап, мойнундагы байланган тегирмендин зыл ташын талкаламакчы болуп калганда, Маамыт узун колдорун шилтегилеп коркуп кетти. Кокуй Төштүк, тие көрбө, мен бул ташы жок камгактан да жеңил болуп, дегеле көз көрбөгөн, кулак укпаган жактарга учуп кетпейминби? Андан көрөк чогуу жүрсүн десең, ар бутума бирден таш байлап кой деди. Мейли, сен айткандай болсун. Андан көрөк жер үстүнө чыга турган жол барбы? Мына ушуну айтчы, Маамыт. Мен жер үстүндө жашаган тирүү жанмын, деп Төштүк улутунуп калды. Жаш колуктусу кенжекеден үй жайынан канчалык алыс кеткенин бир өзүнө гана белгилүү экенин сезип турду. Кээ бирөөлөр гана адамдар дүйнөсүндө болуп келишкен. Анын үстүнө бир да тирүү жан бизге келе албайт. Муну Төштүк сен гана жасадың. Демек сен чын эле ченде жок баатырсың. Көктөөнү жеңиш бир гана сенин колуңдан келет. Ошондуктан сен бизди көктөөнүн куткарып ал. Эгер сен көктөөнү жеңсең, жер үстүнө чыгыштын жолун табасың деди. Көктөө адамдар дүйнөсүндө көп болот деп Маамыт сырдуу жылмайып койду. Артка жол жок деп Төштүк ойлонуп калды. Чал куйрук эмне кылса да жерди көзөп чыгып кете албас. Кантип чыгыштын сырын бир гана көктөө билет. Айтканыңа макулмун, Маамыт. Мен эми көктөөгө алып бар. Өлүм орток жан бирге келемесе Маамытым, мура болгон өзүмө. Асмандагы жылдыздай козголуша калалык. Кол кармашып экөөбүз дос болуша калалык. Өлсөк бирге өлөлү, 7 күндүк дүйнөнүн кызыгын бирге көрөлү. Маамыт чуркап жөнөгөндө анын артынан чал куйрук араң дегенди үлгүрүп баратты. Аздан соң көлгө жетишти да токойдо өргөмөй болушту. Жамбашта эс алып жаткан Төштүк бактын ылдыйкы бутагына конгон эки сагызгандын шакылыкташып сүйлөшүп жатышканын укту. Аңгыча болбой бир адамдын акырын жетип, алардын куйругундагы канаттарын билдирбей бирден жула баштаганын көрдү. Шамдагы айлык менен бирөөнүн жулуп алат, бирөөнү сайып коет, анын сагызгандардын байкаар да түрү жок. Түштүк өмүрүндө мындай таң калган эместир. Ой, сен кимсиң деп сурады андан. Эпчил ууру Маамыт деген мен болом. Канаттуунун сагы сагызган болот. Мына ошолор менен ойноп, көнүгүп жатамын деди. Биз Төштүк болуп көктөө менен согушканы баратабыз. Бизге кошуласыңбы деди жейрем Маамыт Эпчил Маамытка. Эпчил Маамыт ышкырып коюп, кежегесин кашылап турду да көпкө чейин ойлонуп, ойго келбес, түшкө кирбес ишти баштапсыңар. Мунуңар мага да жагып турат. Мен силер менен барамын деди. Ошентип үчөө ээрчишип келе жатышса, алдыда дагы бирөө келатат. Кулактары иттикиндей болуп ар кайда тикейген неме бирде оң кулагы менен, бирде сол кулагы менен жерге жата калып, бирдемени тыңшап калат. Бир кезде ал да Төштүктөрдү көрө коюп, утурлай басып жөнөдү. Силердин сүйлөшкөнүңөрдүн баарын уктум. Көктөө менен согушканы баратасыңар. Мен да урумканды, ак ченемди бошотуп алышты каалайм. Мен жер тыңшаар Маамытмын. Бир күндүк жол аралыгындагы баардык нерсени угалам. Мени да өзүңөргө кошуп алгыла. Силерге жардамым болбосо, зыяным тийбес деди. Кучакташып болгуча алар да бирөөнүн шашып келатканын көрүштү. Мен көз катар мерген көрөгөч Маамытмын. Биздин дүйнөгө Төштүктүн кантип түшкөнүн көрдүм. Мен дагы бир күнчөлүк жолдогунун баарын көрөмүн. Мени да өзүңөргө кошуп алгыла. Көктөө урумканды жеңген күндөн баштап токойлордо жашынып жүрөмүн. Баарыбыз чогулсак гана ага каршы тура алабыз деди. Ошентип достор өлөр өлгөнчө кан дос болууга антташып, ар кимиси Төштүккө көктөө жөнүндө, анын таш боорлугу, айламалы, күч кубаты жөнүндө билгендеринин баарын төкпөй чачпай айтып беришти. Жер астындагы дүйнөдөгүлөрдүн баары көктөөдөн катуу коркушчу. Өзүнүн сүйгөн ак ченемин куткарып, көктөөнү өлтүргүсү келген ченемсиз баатыр Конокбай туурасында шыбырашып сүйлөшүп калышаар эле. Конокбайдай баатыр теңдеше турган киши жок эле. Эми Конокбай болсо таш болуп катып калган ак ченемдин жанында дарак болуп өсүп турат. Төштүктүн достору өлүшсө да өз өлкөсүн көктөөнүн бийлигинен куткарып алууну көксөп турушат. Аларга жардамды берсе, бир гана Төштүк бере алмак. Төштүк не кыларын билбей турду. Көз алдына Желмогуз кемпир менен болгон баягы кармашы тартылды. Ошондо чал куйрук экөөнү өлүмдөн керемет күч гана сактап калбады беле. Эсине Кенжеке түштү. Ал да Төштүктү узатып жатып, аны түшкө киргиз сыноолордун күтүп жатканын эскертпеди беле. Кенжеке баатырдын аман эсен кайтып келээрин билип, чыдамсыздана күтүп жүргөн. Төштүккө ушулардын баары дем болду.
Ал кандай болгон күндө да жер үстүн көздөй гана кетчү жолду табаарына ишенип турду.